Албетте жыл башынан эле биз дагы менин айылым көшөтүсү менен айылдарды кыдырып баштадык. Бул жолкусуна биз Үзгөн районунун жыл алды деп ошол өзү айтып тургандай жылдын башынан жыл алды айылына келдик. Бул айылдын тарых таржымалын жашоосун жада калса, бул айылда канча айыл бар? Алар эмне себептен мындай аталып калган? Элдин жашоосу кандай башталды? Кенен таанышканга аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Менин айылым көшөтүсү. Сиздер менен бирге. Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу жыл алды айыл аймагы облус борборунан 80 райондон 13 чакырым алыста жайгашкан. Элиттиктер негизинен мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенишет. Алгач эле айыл жөнүндө маалымат алуу үчүн Улукбек мырзага жолуктум. Улак, кайтып атасыздар анан? Жакшы. Казыбек биздин айылга кош келипсиң. Биздин айыл ушул. Канча айылдан турат жыл алды? Биздин жыл алды айыл өкмөтү 5 айылдан турат. 5 айылдан турат, 12 миңге жакын калк жашайт. Эми основной бөлүгү элдердин бүт кылган тиргилиги мал чарбачылык, дыйканчылык, көбү миграция менен иш кылат эми Россияда. Сода сатык, ушул жердегилер да көбү базарда сода сатык, ушу дыйканчылык көбүнчө элечи. Ушул Бүгүнкү күндө ушул айыл өкмөт жергиликтүү бюджеттен, республикалык бюджеттен ушул айылды калкты тейлөөдө бир кандай бир алгылыктуу иштер жүрүп атат да? Азыр бизде эми эң чекесинен баштасак Ботомойнок деген айылда таза суу чыгардык 5 миллион сомго республиканский бюджеттен. Азыр суу чыгып, элдин баары суу менен камсыз болду. Андан сырткары бүгүн көчөлөрүнө шагыл төгүлүп атат. Шагылдар бүгүн төгүлүп баштады, сүрдүрүп көчөлөрүнүн баардыгын. Андан сырткары азыр Жыланды айылынын өзүндө мини футболный площадка курулуп атат. 3,5 миллионго, 2 миллион өзүбүздүн местный бюджеттен болсо 1 миллион 300 миңди республиканский бюджеттен алып куруп атабыз. Андан сырткары ушул прогресс айылына Асафа фонду менен сүйлөшүп, көчөлөргө суу чыгарып атабыз. Почти азыр прогресс айылында 80% эл суу менен камсыз болуп калды. Таза суу менен, иче турган таза суу менен камсыз болду азыр. Мектебибиз бар эле. Илгери чабандар жатуучу жер болгон, жатакана болгон. 2022 жылга 106 миллионго ошону өткөрүп келдик. Проектисин алдыдагы иш пландар, Андан сырткары бир бала бакчабыз бүтпөй турган эле. Алдагы азыр акчасы уже бөлүнүп атат. Алда быйылкы жылы 2022-де Кудай буйруса бүтөт. Көйгөйсүз айыл болбойт дейт да. Туура. Ушул сиздерде ушу республикалык деңгээлде бир чечиле турган бир кандай көйгөй бар? Бизде көйгөйлөр чынын айтканда көп. Жыл алды айыл өкмөтүндө азыр бул көчөлөр мындай кең көрүнгөн менен башка мурунку айылдарга барсак, көчөлөрдүн ичин аябай тарытып салган. 12 метрлик көчөлөр 4 метр болуп кеткен. Ошон ички көчөлөрүбүздү кеңейтиш керек. Ага өзүбүз дагы аракет кылып атабыз. Жакын ортодо мына эскертүүлөрдү берип, ички көчөлөрдүн баардыгын ачып кеңейтип атабыз азыркы мезгилде. Андан сырткары бизде эң бир көйгөйлүү бир маселе бул биздин ушу жыл алды айыл өкмөтүндө маданият үйү жок. Маданияттык иш-чараларды өткөрүп, элдердин башын бириктирип, бир нерселерди өткөрөлү десек, биздин маданият үйүбүз жок. 300-400 Красный Маяк деген айылыбызда бар, бирок азыр авариялык немеде. Азыр ал жерге кирип элдер отурганга болбойт. Мүмкүн эмес. Жаракка кеткен, азыр апызысын чийип бүттүк. Бирок ал деле 200-300 орунду. Бизге өзү негизи жыл алды айыл өкмөтүнө бир 500 орунду маданият чоң үйү керек да. Мисалы мына Эрнис Бөрүбаев деген биздин айылдан чыккан. Ошолор деле бир салым салып, келип ушундай бир иш-чараларды өткөрмөк. Бирок маданият үйүбүз жок. Болсо өттөрмөк. Азыр эми жок. Биз муну да бир планга коюп атабыз. Кудай буйруса мындагы бир жер таап, анан аракет кылабыз буга дагы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, айыл өкмөт башчысы айткандай, кайсыл айылдар өнүксө, бул айылдар өнүксө, өлкөнүн өнүккөнүн деп калат. Ошон үчүн айылдардын өнүгүүсүнө албетте республикалык деңгээлде, жергиликтүү мааниде чечиле турган маселелерди чечип, ошо алдыга сүрөсө, менимче ошол бир топ жакшы иштер аткарылат деген ойдомун да. Айылды бир кыдырып чыгалам анда, кандай десе, жол көрсөтөсө? Макул. Бул прогресс деген айылы. Бул прогресс айылы мурун бул жер эски телятник деп койгон. Бул жерде малдар багылчу, турпоктор багылчу, букалар багылчу.
Ал Союз малы? Союздун убагында. Анан эт багытында азыркы малда 2003-жылы 7 айыл өкмөттөн жабыр тарткандардын баардыгын ушул жерге чек берип, ушул жерге баардыгы келип азыр жашап калган. 5 айылдан турган Жылалды айылынын тарых таржымалын билүү үчүн айылдык аксакалдарга кезиктим. Урматтуу калайык калк, кадырлуу аксакалдар. Бу Жылалды айылыбыздын тарыхы өтө терең. Биз ушул жерде биздин заманга чейин эле жашап келишкен. Биз азыр отурган жерлердин бардыгы илгери камыш басып, токой болуп турган экен. Мынабы айылдын өйдө жагында кыркада жака деп коюшчу экен. Бул жерде жашагандар кыргыз үй, алачык менен тигишип, мал багып, мал менен алектенишкен. Ал эми жаз чыгары менен, малы менен те чоң чарташ, тегерек, айрылма деген жайлоолорубуз бар. Мына ошол жака көчүп кетишкен. Анан күз болгондо кайра келип, ушул жерде дагы жашашчу. Ал убакта канал да жок, мындай үйлөр да жок экен. Ошондо ушу каяка барабыз дегенде жакага барабыз. Жылалдыга барабыз. Жыл алды. Себеби мына көрүп турасыңар, күн тийип турат. Бул жактын бардыгы кар кетип, малга жайып, кардан бошоп, чөп чыгып, жакшы бакканга болгон экен. Ошон үчүн жыл алды деп аташкан экен. Мына бүгүн биздин айылга ушинтип телевидение келип калыптыр. Ошо биздин айылыбыздын тарыхын укканы. Биздин Краснояк айылы, Краснояк деп эмне үчүн аталып калганын себебин айтып берейин. 1930-жылы Краснояк деген колхоз түзүлгөн экен. Бул жер Өзгөн району боюнча бул Краснояк колхозу биринчиликти алган экен. Пахта эгиштен, бугдайдан өзүнүн нам пышырган заводу болгон, тегирмени болгон, өзүнүн аттары, бөгүздөрү болгон экен да. Ошондуктан булардын колхоздун атын Краснояк деп койгон экен. Жакшы күндөрдүн күн өтүп аткандай болуп турат. Элибизге телевидениеден келип, айылыбыздын тарыхын издеп атышыптыр. Мына мен айтуучу Прогресс айылы 2003-жылы уюшулган жаңы айыл. Биздин өкмөттүн ичинде эң бир жаңыдан уюшулган айыл. Азыркы учурда бул жерде бир мектеп, 2 паб, мечит, мындан тышкары ондогон машиналарды оңдоочу, май алмаштыруучу ишканалар, тордой базары, бир ресторан, 4-5 дүкөндөр, азык-түлүк сатуучу дүкөндөр иштеп турат. Анан өнүгүү деп аталышынын бир себеби, мурун ар ким өз аргандай ойлоп, кеңешип көрдүк, жазы айылы деп айтайлы дедик. Башка басыз деген айылды атадык, бирок баардыгыбызга мындай туура келген нерсе өнүгүү жолунда болсун, өнүгүп өсөлү деген мааниде Прогресс деген атты берип, ошондон бери мына 18 жыл өтүп калды. Ушул жерде жашап атабыз. Илгерки аксакалдардан укканыбыз боюнча бул өрөөндө ушу айылда негизинен карабага суруулары жашаган. Карабага сен 5 уулу жашайт бул жерде. Анан кийин мындан жогорураак басыз уруулары жашайт. Негизги уруулар ушулар. Анан кийин карабага суруулардан чыганын эми тарыхты айтып берели. Анын эми жазып кеткен эмеси жок, бир гана неме Төлөгөн Касымбековке ким Канбек романында неме ошондо жазылган. Бул жерде Мамбет би деген башкарып турган. Би деген титулу менен. Анын бир тууган иниси койчудатка болуп, койчуда Кокон кандыгында иштеп келип кетип турган. Андан кийин басыз уруулар жогору жакта. Анан кийин орус калкы келип неметкенден кийин жерлерди ала баштап, баардыгын сатып алып, кыргыздарды жайлоого тоого айдаган ошондон. Негизинен ошол уруулар мында жер иштетип немет кылган эместер. Мал жагынан неме болушкан. Эми ошол эле азыр эми ачып берем баардыгы эле мына Майрамбек айтып кетти, 17 уруу, баардыгы уруулар көбөйүп, баардыгы жашап атышат ынтымакта эле.
Мына ошентип тарыхы терең. Бул айылдын тарых таржымалын билген соң, айылдык чебер апаларга баш бактым. Кандайсыздар апалар, жакшы отурасыздарбы? Жакшы балам, рахмат. Рыспене, ушул айылда уус чеберчилик менен алектенип эткенсиздер да? Апалар чогулуп алып. Ооба. Бул идея каяктан келди? Бул идея бизгечи алиги 2003-жылы Пазылова Дүния деген аял бизге өзгөндөн ушу неме болуп келди да. Өтүп кетти ал аял, бирок 8 жыл бирге иштедик. Ушул чеберчиликти үйрөтүп, ушул ишти кылгыла, аялдарды ишке чакыргыла, иштесин, өзүңөр менен өзүңөр эмгектенип, айлаңар таап жегиле деп ошо Пазылова Дүния деген аял бизге ушуну үйрөтүп кеткен. Ошондо бир группа ушу жалаң классташтарынан ушул ишти баштаганбыз. Ошондон бертин Кудайга шүгүр иштеп келе атабыз. Элдин неме көйгөйүн анча-мынча чечтик десек мактанып кетебиз. Кыздардын себебин, заказды тигебиз балам. Канча апа эмгектенесиздер? 6 6. Алтооңуздар, ушул айылдан, Ушул айылдан 6. Азыр эми булар пенсияга чыгабыз деп, жаштардан азыр 3-өөнү кошуп алгам. Бирөө базарга кетти, бүгүн себап келгени. Бизде кошо барып, чепти кошо кылышып келет. Себеби метрин, мындай немесин өңдүсүн. Дизайнер катары кетишет да. Соңго. Ушундай балам. Мына бири мына аксакалыбыз бул. Дагы эми анча-мынча иштери чыгып келбей калышы, келип калышы мүмкүн. Апа, эми буга көздүн нуру кетет. Кетет. Анан таң эртеден кечке чейин олтурасыздар, эми буну курап чыгышты эле кыйын да. Анан ушуну канча сомго баалайсыздар? Бир септи же болбосо бир төшөнчүнү дегендей. Ар бир мына ушул бир көздү эликтен эсептейт. Себеби бул материалы кыжым да балам. Илгертен эле кыжым модадан калбайт го, ошон үчүн биз көздү эсептейбиз да. Арзаны бар, анандай, мынандай, а булар 35тен эсептелет. Анан бир төшөк ошондо бизге 3,5 миң, 4 миңге, 4 пары, 4 үштүгү. 3 миң, 4 миңге барып калат да. Тайяры, аврастары бардыгы ичинде болсо 4 миңге барып калат. Кыздардын себебин жасайбыз деген бир чоң цех ачайын деп атасызбы? Эмне дейин өкмөткө? Айтып эле келейин балам. Айтып бериңиз. Өкмөтүбүз ушул ийгилигибизди ашырып берсе, бир цех куруп берсе, жөн эле өзүбүз кураштырып алат элек эми. Айылдан да кыз келиндер көп чыкмак, Чыкмак. Миграциялык ооздуктабы? Ооба, пособие тегит өлчөнү, пенсия биз бербейбиз келиндерге. Жаштарга кичине айлык болот эле да. Айлык болот эле. Кудайга шүгүр эле мына кыздар разы болуп келе атышат. Айлык бар, күнүмдүккө жарап турат да. Жок 2 миң айына күндө эсептеп келсең пособиядан көп болуп атпайбы? Жакшы эле, Кудайга шүгүр эле мактанбасак эми. Абдан жакшы. Апа, жаштар деп калдыңыз, жаштардан да сурап көрөйүн. Бул уус чеберчилик негизи кандай экен? Бунун үйрөнүп теги кийинки муундарга өткөрүш керек экен эжеке? Өткөрүш керек да, обязательно. Бул аябай жакшы, зерикпейсиң бир алдын. Жакшы кол өнөрчүлүк эч качан күйбөйсүн мындай айтканда. Заказдар келип турат, тигип турабыз. Жакшы абдан. Эми бул баягы чет өлкөгө барып иштебей эле ушул жерден деле иштесе болот да эми? Болот да, жакшы да. Жакшы, чет өлкөгө барып тиккенден эми иштегенден көрө ушул жерден акча тапсак жакшы да. Чеберчиликти эми өркүндөтүш керек да эми? Эми өркүндөтүш керек чеберчиликти. Жаштар мына кошулуп булар үйрөндү. Булар дагы мындай жаштардан дагы кошулса, мындай здание болсо, эгер бир чек бир берсе, бир комнат, 2 комнат болсо дагы салып туруп ушуларды орноштурсак болот. Азыр эми ушака көбүнчө келебиз бияка. Ар бир үйгө келип үйдө тигебиз. Эгер неме болуп калса, здание берсе, көмүр сөмүр алып от жагып ошол жерде иштешет эле жаштар. Эми биз карып калдык, эми буларга өткөрөбүз. Ушу. Рахмат, чоң апа, сонун тилегиңиз бар экен. Албетте бул апалардын айтуусу менен Жылалды айылында, Красмаяк айылында, теги эле ушу Жылалды айыл өкмөтү боюнча уус чеберчиликке кызыккан, багыт алган эжекелерибиз, апаларыбыз көп экен. Энекебиз айткандай, кандайдыр бир тигүүчү цех болсо, биз ушул жумушсуздуктун алдын алып,
ушул жерде эле эмгектенип, ушул жерде эле көптөгөн каражат таап, үй бүлөбүздү багабыз деген ниеттер бар экен. Ишиңиздерге баали, апа. Анда жумушуңуздарга тоскоол болбойн андай. Рахмат балам, силердин келечегиңер. Айт келечектериңе. О, рахмат. Дайым жүзүңөр жарык болуп, ушу элдин керегине жарап эле жүрө бергиле. Рахмат. Рахмат. Ден соолуңар берсин балдар. Аябай жаштакай болуп, күлүп жайнап отурасыздар. Кандай эми ушул айыл маданиятына кандай салым кошолу деп атасыздар апалар? Бул жакта батыр эне келип отурат, апа? Салымыбызды кошобуз да, колубуздан келген салымды кошобуз. Ушуга чейин кошуп келгенбиз балам. Ооба. Мен ушул айылдын ичинде 45 жылдан бери эмгектенем. Ооба. Өзүм медикмен. Кудайга миң калла шүгүр. Ооба. Анан кийин ушу шайыр апаларга дагы, Курманжандатка апаларга кошулдум биринчи барып. Ой, аяктан вызып келди эле, бардым. Кудайга миң калла шүгүр. Ооба, аларда ham бармын. Анан бул шайырларда да бармын. Ооба. Бул апалар качан түзүлдүңүздөр? Анан кийин көбүнчө ушу кайсы ырларга басым жасайсыздар? 2014-жылы түзүлдүм. 14-жылы ушул Гүлмира Сыдыкова деген эжекебиз баштаган эле бул группанычы. Андан кийин көп алмашуулар болду. Мына 19-жылдан бери ушул группа менен иштеп келатабыз. Анан айтат го, кадырлап турса кең мекен каникей болуш эмне экен деп, өкмөтүбүз кадырлап турса биз ушу алга кете беребиз. Аллага шүгүр. Ооба. Көбүнчө кайсы ырларга басым жасайсыздар? Көбүнчө эски ырларды иштеп чыкканга аракет кылабыз. Көбүнчө эле эски ырларды, ката салтты, ооба, элдик ырларды, анан эскирген ырларды алып чыгууга аракет кылабыз. Ошо. Шайыр апалар дегенде эле негизи ушул биздин телекөрүүчүлөр ушул апалардын ырларын окусу келет да. Бир ырдап бербейсиздерби анда, Жакшы болот. Кандай сиз Ayrıltın kimderge kim Abalkim oyunu şort dep bizge vergem Delmirip tererdemdi kara bastın Sun boylup gelelici Jürsün çerkem Jürsün çerkem Jürsün çerkem Сон. Абдан сон үнүңүз бар турбайбы? Сон ырдайт турбайсызбы? Мынакей, телекөрүүчүлөр, азыр шайыр апалар жалпы сиздерге арнап хор ырдап бермекчи. Кана бир хорго көңүл бурайлы анда, ырдап бериңиздер, Kudayga şükür balam. Kimde oturasızbı? Şükür. Ayem şu at bindersem jiralmayacak hemen. At adamın arasında. En sağlığınız jakşыбы? Ben buna At minesizби? ay at dedim. At düşsem kıyla gözüme gelip adam. Ana, Bileyim mi? Jardam gerek baba? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yok bre. Atqa gönüp kalgan ekenmin. Şintip gene aytабыз. Ben dagı bir at minen. Bin. Attı min. Ey iş koylu baba. Gidip koymay. Kudayım işi kılıp ömrüne bereket versin balam. Kudayım benim yaşıma çık. 95'tesizbi hazır. 95 yemiş, 95 yedim, 20,
95 bilan to'xtaydi. Shunday besh oy chatemi bolalar esepteydi qo'y. Mana Bu atda azırga çeyin uşu ulak tartıp жүрөт дейсizde. Ova. Bu kişilemen gongon ekemin. Ana şu atları sekin şu bini alıp gözüme gelgen için şu uykumam gelmeydi. Şu ulaka varayın dep duramda. Ulak tuqqan ele taң atpay koyo. Taң atpay ayman Kudayım yemiş çıkılıp yoksa tiyen derdi eken. Ulak ata boğaz ulak sağıp жүрген eken. Menin yeğenlerim Manaslar menin yakın yeğenlerim. Manas Niyazıptar mı? Niyazıptar. Şu men yakın yeğenlerim uşular. Assalamu aleykum. Şunday. Жақсы ава. Саяпкерчиликти агылат экенсиз. Саяпкерчилик bu Atты tap деген. Attı şu sekin attı toxtatıp bakmay. Minip жүрüp baksan at жақсы болады. At osonda айныбайт. Minip жүрüp bakkan at mınanday çın болады da. Hiç almam olup ketmeydi. Ben şunday kılıp şu gözüme tatlap alam. Anan cayındası çekim bağıp kol bala kılıp bağıp. Şöyle жүрüyoruz. Kuda kalasa bakkan atlarım zaman emez. Akırkı jolu kaçan ulakka katıştınız? Akırkı jolu emmi vardıramına katışıp жүрөм da. Geçe öce murda günü. Geçe. Günü geçeye katıştım. Günü geçeye şöyle bulak bolup anan 3 aşırı berişti ballar. Bana şu gelin de başırsa. Ama öyle de at adam kanatı dep koyat eken emi şu Ava, to'xta. 95 yaştagı Батыр Аванын нағызы улак чапканын сіздерге дәлелдеп көрсөтүп бере албасам дагы мынтип ат үстүндө кенен кесир чапкылап жүргөнүн көрүп атасыздар. Жакын арада дагы улак болот деп атат. Ошондо дагы аба өзүм барып кызуу катышып келем деп атат. Бали аба. Şunday olsun, kuda kalasa. Жақсы. Kuda kalasa balam. Çağыңчы бер. Şueyhan. Patağın göre. Ya. Ulak aşkanda жақсы жүгүрүп берет бул. Жыл алды айылын көпчүлүк биле бербесе дагы Абдырахман агабызды Дээрлик республикабыз боюнча жакынкы коңшу Өзбекстан, Казакстан бул жагы алыскы ушул Көл, Баткен деген облустарыбыздан бери ушул агабызды 5 колдой тааныйт десем болот. Анткени бул агабыз өзгөчө өнөрү бар тау инсан. Ушул элдердин ушул ден соолугуна бүгүнкү күнгө чейин кам көрүп келет. Ага бул өнөр кантип каяктан келди сизге? Кимден үйрөндүңүз? Бул өнөр адам баласына ачыктан берилет деп камбулчу. Менин атам тауып киши болгон. Менин атамдын атасы тауып болгон экен. Андан атама калган экен. Атама мен үйрөндүм. Мен бул тауупчулук деген ар ким ар кандай ойлошо бериши мүмкүн да. Мынтеле койсо болот турбайбы, ана мындан мынтип койсо мынтип болот турбайбы деп. Бул адамдын негизи Кудайым берген нарактан келген өнөр болот экен бул. Мен тамыр кармашты 22 жашымда үйрөнүп бүттүм. 22 жылда үйрөнүп бүттүм ушуну менчи. 22 жашымда 22 жылда үйрөндүм. Бирок ошол мезгилде жаштык менен көп нерсесин алып калып болуптум да тамынчы. Мисалы огороддон бир 2-3 чөптү терип туруп эле ийлеп турган оозуңа салып койгон эле өлбөйсүн деп туруп берип коет эле сакырдан кутулуп кетет. Ушундан мен үчөөнү эстеп экөөүн таппай тааныбай калдым да. Ошондо менин кемчиликтерим көп. Бирок тамырды атам тамыр кармаганда анча-мынчасы тобо калат эле да. Акыркы жылдары мына 91-жыл каза болуп калат, ама ошого чейин Москвада генерал Духин деген дәрілеп келген де. Ақсақал қайсы институт бүткенсің? Жоқ балдарым, мен эшектин жылы онда бүткенмін деген екен. 4-ші класс бүткенмін деген екен.
Anam pakalda jatıp yürüp musulmanca yazı үйрөнгөнмүн депчи. Бирок атам эми жаштайында ушу мына запасчик болуп иштеп мына Көкжаңакта. Ушунда орусчаны безесине сүйлөйт эле. Мен кийин ошол үйгө бардым да кандай экен деп бир барсам ошо адрес менен. Аялы чыгып тозуп алыптыр. Деда похож ты деди да. Я сын того деда сама. Дед жив деди, нет деди, умер сын. Когда деп калды, 2 года назад деп калды. 94-жылы бардым эле. Эми бул нарактан Кудайым бербесе анча мынча кыйын да укам. Жалпы телевизордорго ошол эфирибиздин пайдасы дейсин. Сизге кайсы оору менен ооруп калган, ошол кандайдыр бир кырсыктанбы же болбосо бир кандайдыр бир нерсеге чалдыгып ооруп калган инсандарыбыз кайрылса болот да сизге? Эми мен тамыр кармап аныктайм да. Тамыр кармап аныктайм. Мына мен мына канча жыл болуп калды, почти аяк бия бир 30-35 жыл болуп калды мен киши көргөнүмчү. Мен бирөөдөн сурабайм элем. Эмнең ооруйт эле деп алдын ала сурабайм да. Ушу көрүнө мындаймсың, деп айранга же мен жакшы тамырчымын, же жаман тамырчымын да. Анан көп кыл тамыр чекеси деп калат, ким билет деп коем, ушул эле. Эми мага келгендер көпчүлүк эле баягындай туберкулездор, давление, высокий давлениялар, пониженный давлениялар келет, цирроз печендер келет, бөйрөк оорулар келет, бут оорулар, ревматизм, полиартрит бар эле келет, жүрөк ооруларын беричи. Эми адамга билинбеген нерсе көп да бул жерде. Жүрөгүм ооруйт деп келген, жүрөгүм мындай экен десең, көп неме кылбайт. Жок, мен мындай болушка мүмкүн, мен коркпойм, менден бирөөлөр коркот деши мүмкүн да. Болбогон жерде жүрүп калат да. Көтөрүп бир жакшы болуп калгандар эми көп бу жерде. Элементарный нерсе булчу. Жүрөгү чыкпат. Анан бар нерсе дей берет, мунусу мындай кылыш керек экен, анан элдин айткандан ар ким айтканын кыла берсе адам чарасына болуп калат да. Сакайыш кыйын болуп калат. Ошон үчүн келгенде мен ушу малга чейин киши көрөм. Диетадагыларды аралаштырып коем да, кыскасы тамакачы. Диета, диета ичиш керек, убакты сааты бар да, анда эч кандай мезгилде ичиш керек. Мисалы жайында ичиш керек диетаны, ысыктын күнүндө ичиш керек. Анан суукта да диета, өз ичкениң диета болсо да суукта жүрсөң, адам шишип кетишине туура келет турбу? Ушундай оорулар тамырын аныктап көрүп берем. Ага, сизге келатып, мен операторум айтып калды да, мындан 5-6 жыл мурда мен келгенде, ушул баса албай калган бирөөнү ушул көрүп эле басасын кыжалат болбойт дейт. Ошол киши сакайып кеткен дейт да, ол кандай окуя болгон да? Мага кызык болуп калды. Мисалы, жакшы сөз, жарым ырыс деп, ошолорго жакшы сөз менен деле дарыласа болот адамдардычы. Жакшы сөз айтып, ошону күнт койдуруп, мында саз мындай ооруп каласың, мында саз деп мындай ооруп каласың. Мына ниет түз кылыңыз, эртең эле жакшы ооруп калат десең, эле өздөрүнө мадат да. Демек психолог да бериш керек да адамга, дуктучу туру. Анан эми анда сөзүңүз калп болбосун, мени бир көрбөспү? Болобу? Мен азыр эми эмнеге болбойт? Болот. Болбойт. Мына путуңду мынакка сунасын. Бул жакабы? Мынакка сунуп коем путуңду бере. Мынаны да сунуйын. Экөөнү бирдей эле. Муну сунгандырым, мына жерде капиллялар болот да, бүктөрүп калат. Түшүндүңбү? Анан кийин мынаны түрөсүн мына жерге чейин. Түр. Эми азыр түшүндүрүп берем анан. Мына жерде капиллялардын баары түзөлдү да. Қан кадимгидей эле жүгүрүп атат да турбу? Эми мына колдум да алашында мынандай коюп, колуңду жумбастан ушундай ачып отуруп, макулбу? Эми мына жерде 2 тамыр бар, 3 тамыр бар да. Мына ол жерде колтукта мына. Билинди мына бөлтөк. Ушул чын бай венаны менен немен бириккен жер ушул. Ушуну бириктирип туруп мына. Анда алып келип, секеминде мына сүрүп келе бересиң да мына. Сүрүп келип туруп, мына тамырды көрдүң мына? Мына ол бөлүнөт. Көрдүңбү? Мына. Мынауны менен мында кеткен тамыры бар мына. Мынау главный тамыр деп, мынау буулат мындай болуп, көрдүң мына? Эми мынандан келгени мынага келет мына. Мынау тамыр бөлө турган тамыр ушу болот. Мына жерде кош тамыр, бири оң ныптаныкы, бири сол ныптаныкы. Мынау сол ныптаныкы болот. Мына. Эми мен сага түшүндүрөйүн эми акам. Сал эңкейип койгон. Мына уйган канча болуп калды? Мына ушул жүрөк сезгендик ушу болот.
Түшүндүңбү? Мындайынан тарчыканга канча болду берге чейин. Келдем берин кармап алып. Кырелүү болуп калды, бирок мына жагым баягы суукта какшап калат да бул. Мына отурат го, мына белге жетпейт, белдин жерине мына. Берге чейин муздаган ошо кыржан башталышы болот. Мурунку бертинген бели болот, түшүндүңбү? Мынабы санчыган, кээдемдердин санчыган бул жүрөк түшкөндүкү болот. О кулагың чыңырып калганы сары менен турганда ушунуку болот, түшүндүңбү? Сары менен таңдайың урак ачуу болуп калат го. Ал мына өт болот. Мына талган жүрөк түшкөндөн чыккан давление ушул болот го. Жүрөк көтөрүш керек болсо. Жүрөк көтөрүп койсоң аны башың таза болот. Демек азыр менде жүрөгүм түшүп, жүрөк сезгенге просто сезгенип калган, кээ дашкызаң дуңкуйган жүрөктүн учу болот ошо тийген, түшүндүңбү? Мына уюп талып калган ошонуга. Раса күч келип туруп тердегенден бир нерсе жапсаң мынандай ачышам болот нерге чейинчи мына. Ушул жүрөк түшкөндүкү болот. Ушинтип эле аныктап койсо болот. Ага, эми алдыдагы бир пландарыңыз менен бөлүшпөйсүзбү? Негизги максат эмне кылайын деп атасыз алдыда? Бул табыпчылыкты кимдир бирөөгө таберик кылып үйрөтүп калтырса болчудайбы? Муну табып калтырса болот. Азыр эми мында өкөлөрүм турат. Өкөлөрүм бар. Балдарым бар. Мен айтпайм, бир балам врач. Эки кызым врач. Булар менен таашканы гана келишет да. Мына мындай болуш керек, мына мындай болуш керек. Анан самам деле баягында алып келгенде ушундай болот экен десең, деп калышат. Бирок ошолорго мен үйрөттүм. Азыр балам ошо бир балам ушу быйыл окууну бүттү, мен мединститутта азыр немеде жүрөт, ординатурада. Бардыгын үйрөндү, только ушу ысык сууктан ажыратты да, эми. Эми ал качан бөлөт, каягын оңтон качан бөлөт, сонун шек жок. Эми жаштык кылат экен да айтсаң уялат экен булар жаш балдар. Ата ушунча эле болобу деп анан көрсөтүп турам. Анан кыжама кылсаң кылат. Эми ушундай экен да. Ушинтип эми келечекте балдарым бар. Үйрөтөм деген балдарым бар, 3-4 бар. Эми бирөкөө эми үйлөнүп кеткенде кетип калышты. Бирөөсү Москвага кетип калды, бирөөсү өзүнчө үйлөнгөндөн чыгып кетип калды. Эми азыр үчөөнү иштет да, мен ушу үчөөтөн эле жакшы эле бир жактуу болуп калды да. Анда бөлүп ревматизм кандай, полиартрити кандай, артрити кандай, давлениясы кандай, ушуларды эле ысык суукту эле бөлүп турат азыр. Эми ушуларга бөлүп алсам эле болду. Мен деле ушу ишти кылбайт эле, мен деле жададым. Мен ам карыдым кам. 62 чыгып калдым мен анткени мененчи. Ушундай экен да, эми негизи келечекте ушу балдар чыгарып койсом деген үмүтүм зор. Абдан жакшы. Абдурахман ага, бар болуңуз. Рахмат. Чындыгында агабыз бүгүн ошол ооруларды кабыл алып аптыр. Эгерде ооруларды кабыл алганда бизге да убакыт ажырата албай калса керек эле. Агага чындыгында бул жерде ошол оорулар ар тараптан келгенде ушу күнүнө 100дөн 200ге чейин адам ушул батпай чогулуп кетет экен. Эрте менен таң эрте ошол 8ден кечки 6га чейин. Кээде ушундай катуу оорулар келгенде 6дан дагы өтүп түнкү 12ге чейин түн жарымда дагы караган учурларым болуп калат деп атат. Чындыгында эгерде ошол өзүңүздүн кандайдыр бир жериңиз ооруп аткан болсо, күмөнүңүз болсо, ошол агага келип, ошол ден соолугуңуздун ошо кам көрүп дегендей ошо жакшы болуп кетишиңизгө биз дагы себепчи болуп калайлы. Эфир аркылуу айтып, негизи оорубаңыздар дейли. Ошо бар болуңуздар. Рахмат. Бали, ошондо мен кайсы чөптү иче турган болдум? Эми мындай да. Мына ошентип жыл алды айылында болгон сапарыбыз соңуна келип жетти. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Айылдын маданияты, өнүгүүсү дегендей эң негизгиси Абдурахман ага табыпчылыгы. Бүгүнкү күндө ошол элдин ден соолугуна кам көрүп келгенин нагыз карман десек болот. Эмне дейбиз? Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Баса өз айылыңыздарды менин айылым көрсөтүүнөн көрүңүздөр келсе, экран алдындагы номерлерге сунуш калтырсаңыздар болот. Аман болуңуздар, көрүшкөнчө.